Бишкек шаарында алгачкылардан болуп ачылган үй шартындагы бала бакчаларынын бирине келдик. Бул биздин тамак жасоочу ашкана Сампиндин талабына ылайык өзүнчө орнотулган. Бардык талаптарга ыңгайлуу доскалар. Ашканадан келген тамак мындайынан балдарга кирет. Бакча жетекчиси 3 жылдан бери документ даярдап, убара тартып келгенин айтат. Өкмөттүк долбоордун алкагында бала бакчасы оңой ишке кирди. Анткени Бишкекте үй шартында бала бакчаларды ачууга колдоо көрсөткөн өкмөттүк акселератор долбоору иштей баштады. Анын катышуучуларынан лицензия, чоң имарат талап кылынбайт. Ишкерлер 25 балага чейин кабыл ала алат. Көптөгөн жаш үй бүлөлөр баласы менен үйдө отуруп, бирок бала бакчага балдарын бере албай, иштей албай, ушундай учурларды көп кездештирдим. Анан ошондон улам анан бала бакча ачуу идеясы келди. Бала бакчага госсадикке берилсе, онлайн менен местала очередибиз жетпей атат деп кайрылышат. Ал эми менчик садиктерге берилсек өтө кымбат дешет да. Анан ошолордун ортосундан өтө кымбат эмес, бардык шарттар бар кылып бала бакча ачтык. Шаардык бийликтин маалыматында мындай бала бакчанын саны 60ка чукулдады. Бирок бакчага барбагандыктан мектепке тийиштүү даярдыгы жок келип жаткан балдар 100 000 деп саналат. Каалоочулардын саны көп болуп атат. Жер-жерине барып, жашоочулар менен жолугушуу өткөрүп, аларга бул нерсенин канчалык деңгээлде маанилүү экендигин, канчалык жеңилдетилгендигин түшүндүрүп берип атабыз. Ошолордун ичинен каалоочулар болуп 259 адам бизге кайрылган бүгүнкү күндө бала бакча ачканга, үй тибиндеги бала бакча ачканга деп. Анын ичинен 162 адам окуду, окуудан өттү. Атайын 3 күндүк окуу болуп атат буга. 92 адам бүгүнкү күндө сертификат алышты дагы, 62 адам жеке ишкер катары каттоодон өтүп, бүгүнкү күндө 13 бала бакча ачылды, 260 баланы камтыган. Бул долбоор Бишкек шаарынын 1-май жана Ленин райондорунда гана ишке ашууда. Ал эми бала бакча тартыштыгы борбор калаада эле эмес, өлкө боюнча чечилбей жаткан көйгөй. Ошон үчүн бала бакча ачууга лицензия сыяктуу административдик бюрократиялык тоскоолдуктар алынган мыйзам долбоору жогорку кеңеште каралууда. Эгер мыйзам долбоору кабыл алынып калса, жеке менчик тараптарга да бала бакчалар көбөйүп, анан биз бала бакчаны, балдарды бала бакчага көбүрөөк алга мүмкүнчүлүк бар да. Бул жерде экинчи жагы дагы бар. Биринчи жагы биз балдарга ошо акылдуу кылып келечекте керек болгон нерселерди берип чоңойтсок, экинчи жагынан бошогон ата энелер жумуш менен камсыз болот да, экономикага салым кошот да. Бул жерде ошо көбүнчө биздин кыздарыбыз, аялдарыбыз, апаларыбыз, карындаштарыбыз, эжелерибиз дагы бошоп жумуш кылып өздөрүнө дагы акча тапканга, анан салык төлөгөнгө да мүмкүнчүлүк болот да. Тилекке каршы ушуну биздин кээ бир депутаттар түшүнбөй эле ушу каршы чыгып атышат да. Салык кызматы өз кезегинде мектепке чейинки билим берген жеке ишкерлер салыктан бошотулганын билдирди.